Bir günü menin televizorumdun ekranı kүйүп kaldı. Ошол замат эле жаңы телевизор алууну чечтим. Мен өзүм супермаркетте жөн гана кароол болуп иштеймин. Мен өтө эле заманбап телевизорду алганга чаманым жок болчу. Бирок ага карабай, эртеси жаңы телевизор алуу үчүн базарга карай жөнөдүм. Базарга барганымда ал жердеги радиолор, магнитофондор менин көзүмө өтө эле жагымдуу көрүнүп, мен телевизор алууну унутуп кала жаздадым. Бир аз өтүп, телевизор базарга барып, эң арзан кара түстөгү телевизорду тандап сатып алдым. Аны үйгө чейин колумда жөө көтөрүп келдим. Себеби таксиге акчам калбай калган эле. Ошентип үйгө да келдим. Телевизорду бир жакшынакай кылып жууп, ачып, тазалап, өз ордуна коюп, кубанычым койнума батпай, электр тогуна уладым. Телевизор болсо жана койгон жок. Ары бери аракет кылдым. Эч бир өзгөрүү жок. Көп ойлондум эмне кылуу керектигин. Кайра алып барып берсемби, же устага берсемби? Себеби акчам баары ушуга кеткен болчу. Анан өз алдымча чечим чыгардым. Кайра сатуучуга барып алып берейин деп, базарга алып жөнөтөм. Барсам ошол мага саткан сатуучу өзү бар экен. Ага түшүндүрдүм. Болгон нерсенин айттым. Ал да таң калуу менен ойлонуп, мага ушундай деди. Бул телевизорду мага улгайган бир кемпир сатып келип берди эле. Сураныч, ошо телевизорду сатып бер деди эле. Андай болсо мейли деп кайра алып акчамды кайтарып берди. Бирок ал акчаны алып башка телевизор алууну туура санабадым. Үйгө карай келдим. Үйгө келсем, ошол телевизор үйдө пайда болуп калыптыр. Жана иштеп калыптыр. Өмүрүмдө ушундай коркуу сезим эч таткан эмес элем.